Ojoke. Оу, Жумуктун эмне пайдасы бар? пайдасы көп. Мен сага жооп алып берем. Саламатсыздарбы, урматтуу апалар, урматтуу аталар. Сиздер менен мен Нурзада Нурбаева, психолог. Бүгүн мага аябай сонун суроо келиптир. Жомоктун кандай пайдасы бар деген. Жомоктун аябай сонун пайдалары бар. Азыр мен сиздерге айтып берем. Эң биринчи пайдасы бул бала жомок угуп аткан учурда, же болбосо ата-эне жомок айтып берип аткан учурда бала ата-эненин эмоционалдык катышын сезет. Башкача жалпак тилде айтканда ата-энеден мээрим алат. Экинчи пайдасы бул баланын сөз байлыгы. Жомок аркылуу баланын сөз байлыгы көбөйөт. Үчүнчү пайдасын ала турган болсок, бул баланын фантазиясынын, акыл эсинин өсүүсүнө аябай чоң пайдасы бар. Анан төртүнчү пайдасын айта турган болсок, бул баланын эс тутумуна аябай чоң пайдасы таасири тийгизет. Анан ошондой эле учурда баланы мисалы үйдө жакшы бир адаттарга үйрөткүңүз келсе, жомок сизге аябай чоң жардамчы болот. Ал жомокту ушундай түрдө өзгөртсөңүз болот. Жомоктун ичине башкы каармандын атын, балаңыздын атын коюп туруп айтсаңыз, же болбосо башкы каармандын жашын балаңыздын жашындагы каарман кылып айтсаңыз, ошол учурда бала дагы дароо кошулуп сизге өзү кээ бир учурларда кошумчалап кетиши мүмкүн, же болбосо белгилүү бир суроолору менен өзүнүн ичиндеги кыжаат кылып жаткан, же болбосо коркутуп жаткан сезимдерин ушундай аркылуу сизге билдириши мүмкүн да. Ошондуктан жомок айтып аткан учурда ушундай жагынан дагы маани берип айтсаңыз, сиз балаңыздын көптөгөн сизге мындай жөнөкөйдө отуруп айтып бербей турган нерселерин дагы уксаңыз, билип алсаңыз болот. Баягы өздөрү катышкан жомок балдарга өзгөчө жагат да, өздөрүнө окшош, же болбосо өздөрүнүн аты бар болгон каармандар катышкан жомоктор балдарга өзгөчө жагат. Мен буну практикамдан билем. Ошондой эле мисалы психологияда дагы ушундай бир түр терапия бар, сказка терапия деп, жомок терапия. Башкача айтканда, жомок бул жөнөкөй эле жомок эмес да, ал балада жомоктун таасири аябай чоң. Ошондуктан бүгүнкү суроо, бул суроо мен аябай мага жаккан, аябай мен күткөн суроо болду. Урматтуу апалар, урматтуу аталар, жомокко ушундай бир жактан дагы карап, башка жагынан карап туруп, ушундай түрдө жомок айтып, балаңыздын суроолоруна, балаңыздын кошумчалап жаткан учурларына маани берсеңиз, сиз балаңыз жөнүндө көп маалымат алышыңыз мүмкүн. Анан ошондой эле учурда бала уже белгилүү жашка келип баштаганда, баягы китепти түшүнүп, китепти окуп баштаганда, жомокту мисалы китептен окуп берип, өзүңүз окуп атканыңызды көрсөтүп окуп берсеңиз болот да. Ошондой түрдө баланын китепке болгон кызыгуусун дагы арттырып, балада китеп окуу баягы адатын дагы жаратканы бир жомок ошондой бир жакшы пайдасын тийгизет да. Жомок айткандан кийин балаңызга суроолорду берип, жомоктон кийин, же болбосо балаңыздан суроо талап кылып, баланын ошол эле учурда суроо берүү жөндөмдөрүн дагы арттырсаңыз аябай чоң таасирин тийгизет. Бул суроо берүү жөндөмдөрү боюнча дагы өзүнчө бир видеодо маалыматтарды айтып бөлүшөм. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Нурзада Нурбаева, психолог болдум. Көрүшкөнчө.